Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим. Азыр Кыргызстанда ушунчалык оор кырдаал өкүм сүрүп жатат. Күнүгө жүздөгөн адамдарыбыз ошол дүйнөнү каптаган вируска чалдыгып, ондогон адамдарыбыз менен коштошуп жатабыз. Ондогон мыкты чыгаан кыргыздын уулдары, кыздары, мыкты адамдар. Деги эле ар бирибиздин жакындарыбыз бул дүйнөдөн бир топ өтүп кетти. Дагы бир топ коркунучтар алдыбызда турат. Бул оору эмне үчүн Кыргызстанга, кыргыз элине оор тийип атат? Эмне үчүн мынча көп жоготуу болуп атат? Эмне үчүн эмнеден жаздык деген суроолор көп болуп атат. Мен ушул боюнча бир аз маалымат алып көрдүм. Мен жашап аткан Швецияда жана ошондой эле деги эле дүйнө жүзүндө андан тышкары ушул оорунун алдын алуу жана ошондой эле бул оорунун кесепеттери боюнча ошол боюнча кыскача маалымат бөлүшүп кетейин. Эгерде сиздер үчүн кызыктуу болсо, сиздер дагы бул маалыматты бөлүшүңүздөр. Бир адамга пайдасы тийсе дагы ушул биздин жеңишибиз болот деп ойлойм. Демек, бул баарыбыздын ишибиз. Колдон келсе, көбүрөөк адамга жетсе деп тилек кылам. Урматтуу Кыргызстандагы достор, урматтуу ушу видеону көрүп жаткан достор, туугандар, агалар, эжелер, кыргыз элим. Бул вирус менен ооруган адам, COVID-19 вирус менен ооруган адам, бизде мен тааныштарым көп ооруду, айыкты. Андан тышкары көптөр айыктык дегенде интернеттен, массалык маалымат карачаттарынан билип атабыз. Ошол оору менен айыккандан кийин дагы колдон келсе, дагы 1,5 айдай, ошол ооруган учуруң бир 2 жума деп эске ала турган болсок, андан тышкары дагы 1,5 ай, жалпысынан 2 айга чейин самоизоляцияда болуш керек экен. Башкаларга контакт болбош керек экен. Жакын үй бүлөбүздү, ата энебизди, досторубузду, тууган кесиптештерибизди аялы, эгерде ооруп айыга турган болсок, аларга колдон келсе дистанттык түрдө иштеп, дистанттык түрдө байланышта болуп туралы. Бул оору ошол 2 айга чейин адамдын организмде кайсы бир деңгээлде калып, анан ал адам бул ооруну алып жүрүүчү болуп эсептелинет экен. Ал башка адамдарга ошол ооруну дартты өткөрүп коюу коркунучу бар экен. Ошондуктан эгерде мына 1 айдан бери Кыргызстанда бул оору менен ооруп анан айыккандар көп болуп атканын эске алганда, дагы 1 айдай ошол оору айыккан адамдар башка жакындарыңарга ооруну жугузуп алуудан этият болгула. Ошол ооруп кайра айыккан адам дагы бул риск группада болуп турат экен. Ошону эске алалы, туугандар. Бул биринчиси. Экинчиси, ошол COVID-19 оорусу, ошол вирус адамды денесине кирип, анан башка ооруларды, өзгөчө пневмонияны, өпкөнү жабыркатып, өпкөнүн иштебей калышына алып келген ооруну козгоп атат. Кыргызстанда негедир бийликтер азыр ковидтен өзүнчө, ал эми пневмонияны өзүнчө бөлүп карап атат. Бирок жалпысынан эле дарыгерлер, адистер дүйнөдөгү практика боюнча эске ала турган болсок, бул бардык эле ковидтин кесепети катары эсептелип атат. Ковид, пневмонияны жана башка жана жүрөк кан тамыр оорулары, ашыкча салмак, кант диабети сыяктуу ооругандарга үчүн өтө кооптуу экенин эске алганда, ошол ооруларды козгоп каза болгондор көп болуп атат. Өзгөчө пневмониядан каза болгондор көп болуп атат. Ошондуктан бул пневмония болуп калуунун алдын алуу жолдору бул спорт, кыймыл аракет, туура тамактануу экен. Эмне себептен спорт? Анткени катардагы жөнөкөй жүргөн адамдардын өпкөсүнүн 40-50% гана иштейт экен. Ал эми калган 50% же болбосо калгандары иштебейт экен. Анткени
көпчүлүгүн жанагындай балким туура эмес айтам, пленка дейбизби, ыйлакча дейбизби, ошондойлор түтүктөрдү дем алып жана абага кирип чыгып кан айланта турган түтүктөрдү бүтөп калат экен. Ал эми 190-100% иштеген бул профессионалдык спортчулардыгы иштейт экен. Алардын өпкөсү баягы көп чуркап, спорт менен машыгып, өпкөсү менен терең дем алып, жана түтүктөгү болуп пайда болгон пленкаларды жарып, ар бир бөлүгү иштейт экен өпкөнүн. Ал эми катардагы адамдардыкы 40-50% гана иштейт экен. Ошондуктан көп адамдарыбыздын баягы кан коюу болуп, анан айланып келип, анан түтүктөрдү бүтөп калып, же болбосо жанагындай пленкалар болуп, анан ошол жерге түтүктөр кан уюп калып, анан өпкөлөр иштебей калып, өпкө кагынып, анан аппаратка жатып калып атканын айтып атат адистер. Демек, бул оорунун алдын алуунун бирден бир жолу бул спорт, кыймылда болуу. Күнүгө колдон келсе, болбосо 2 күндө бир, жок дегенде жумасына 2 жолу 3 километр, 5 чакырым, 10 чакырымдан чуркайлы туугандар. Тердейли, терең дем алып, өпкөнүн иштетели. Өпкөнүн бардык бөлүгүн иштегидей, жанагындай бүтөлүп калган ыйлакчаларды дейбизби, пленкаларды жаралы. Эгерде чуркай албай тургандар болсо, шарт болбосо, салмак көбүрөөк болот десек, басалы жөн эле. Күнүгө бир жарым саат бер жагы, 1 сааттан прогулка кылалы. Жалгыздан чыгабызбы? Же үй бүлөдө аялы күйөөсү чыгабы, айтору баласын ээрчип чыгабы? Көп басыш керек экен. Тилекке каршы Кыргызстанда соңку баягы массалык түрдө элдин бардыгы автоунаага жеткен, бул бир акыркы 10 жылда автоунаа ар бир үйдө болуп калды. 100 метр, 500 метр жерге да баспай калдык биз, автоунаа менен жүрүп калдык. Кичинекей жакыныбызда дүкөнгө да автоунаа менен барып калдык. Ошонун кесепети кыймылдын аз болушу, анын үстүнө камыр тамакты, ошону менен бирге этти жана нанды көп жегенибиз буга кошулташыл болуп атат. Кыймылдабасак, түнкү саат 12-де тамактансак, анан нанды, ундан жасалган азыктарды көп жесек, бул ашыкча салмак, кыймыл аракет болбосо, ашыкча салмак көп ооруларга, анын ичинде ошол пневмонияга негизги башкы себепчи болуп атат. Кыргызстанда тоолор бар, токойлор бар. Ошол жака басалы, кыдыралы, таза абада көбүрөөк сейилдейли. Атайын дем алыш күндөрдү бөлүп алып, тоонун үстүнө чыгалы. Соңку кездери мода болуп жатат. Ошону өркүндөтөлү. Суулар көп, сууга түшөлү, узак сүзөлү, дыханияны ачалы. Бул биринчиси. Экинчиси, туура тамактаналы. Un азыктарын азайтып, жашылча жемиш мөмөлөрдү көбөйтөлү. Чөп чарды, жашылча жемишти, мөмө жемиштерди көбүрөөк жейли. Азыр сезон жаздан күзгө чейин. Негизи 12 ай бою тең эле ошондой жеш керек. Азыр бардык дүкөндөрдө, өзгөчө Бишкектеги дүкөндөрдө бул мүмкүн. Салат, жанагындай жашылча жемишти көбүрөөк жейли дагы, нан азыктарын азайталы. Эми этсиз жашай албайбыз, этти жейбиз. Балык, жана башка азыктарды жейли. Андан тышкары суусундуктарды, азыр сезон, кымыз ичели, сүт ичели, айран ичели, иммунитетти көтөрөлү. Жок эле дегенде суу ичели, сууну көп ич керек. Мына жай күн ысык, сууну көп ич керек. Кан коюланбаш керек. Кан барып жанагындай өпкөнүн тешиктерине уюп калбаш керек. Суусундукту көп ичели. Газ, энергетикалык напитоктарды азайтып, суу, Кыргызстанда суу, таза суулар көп. Ошол суудан бекер көп ичели. Кымыз ичели. Натуралдык суусундуктар менен натуралдык мөмө жемиш, жер жемиштердин сезону ошол кезде көбүрөөк пайдаланып, көбүрөөк жеп калалы. Тамак, дасторкон, рационубузду өзгөртөлү. Эт, нан, камырды азайтып, калган башкасын пайдалууларын көбөйтөлү. Мына ушул нерсе
ошол дарттардын алдын алат экен. Ошол кыймыл аракетти көбөйтүү, таза туура тамактануу, туура жашоо. Кудай биздин 12 мүчөбүздү түгөл кылып жараттыбы? Акыл эсти бердиби? Ошол дене мүчөбүздү, саламаттыгыбызды кам көрө турган өзүбүз. Автоунааны жасаганда инструктор жазып берип атпайбы? Баланча кылып колдонсоң, мындай ысыкта, мындай сууктан сактасаң, мынтип майлап турсаң, убагында моторуна май коюп тур, убагына да сууларын алмаштырып тур. Баланча түкүнчө, баланча жерин майлап тур, баланча жерин өзгөртүп тур деп инструктор жазып атат. Ошол менен кылсаң, ал тетикти, унааны же ошол станокту узак пайдаланасың. Эгерде анын баарын колдонбой, бир жеринен май кетип, бир жеринен шайы кетип, бир жерин дат басып кетсе, бир жери түтөп калса, албетте ал бир күнү жараксыз абалга келет, таштандыга кетет. Ошол сыяктуу эле адам деле туура тамактанса, туура суусундуктарды ичсе, көп кыймылдаса, өзүнүн саламаттыгына өзү кам көрсө, дененин ар бир мүчөсүн мөөнөтү узагыраак болот. Өзүбүздүн өмүрүбүздү Кудай өмүрдү берет, өмүрдү алат дейт, бирок баягы тандоо өзүбүздөн. Өзүбүздүн саламаттыкка, өзүбүздүн денебизге, өзүбүздүн ар бир органыбызга кам көрөлү. Оорубайлы туугандар, амандыкта жолугушалы, арабыздан, жакындарыбыздан айрылбайлы. Ушундай оор күндөр эртерээк бизден алыстасын. Баарыбыз саламаттыкта бололу, ден соолукта бололу. Кудай бизди колдосун.